Жашообуздун гүлдөрү бул балдар. Алардын гүлгөнү, эркелегени жана ошондой эле ар түрдүү кыял жоруктары бизге бактылуу көз ирмемдерди тартуулайт. Ал эми 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата биз алардын аруу таза дүйнөсүнө сапар тартабыз. Балдарды коргоо күнү 1950-жылдан бери белгиленип, бүгүнкү күндө да актуалдуулугун жогото элек. Кыргызстанда да бул майрамга өзгөчө маани берилип, ар түрдүү иш-чаралар уюштурулуп келет. Бүгүн бул бала бакчада тарбиячылар окуучуларын мектепке аттандырып жатышат. Учурда Кыргызстанда 1,5 миңден ашык мектепке чейинки билим берүү мекемеси бар. Ал жерде тарбиячылар балдардын өсүп өнүгүүсүнө шарт түзүп, билим берүүгө умтулса, жаш муундар жашоодогу эң алгачкы ийгиликтерин багынтып, жеңиштерге жетишет. Тарбиялы бакчадан быйыл бала мектепке эне атамды кубантып, окуйдарын 4-5ке. Ал эми жаш бала үчүн эң чоң жеңиш бул окуганды үйрөнүү. Көпчүлүктүн алдына чыгып, ыр-ырдоо менен өз өнөрүн тартуулоо. Жашоодогу жаман менен жакшы нерсени айыра билип, жаңы нерселерди ачып, курбу дос табуу. Апакемди кутуптап, үйдү таза жыйнадым, гүлдестенди кагаздан апакемди арнадым. Улуу адамдарга караганда жаш балдар коргоого жана колдоого муктаж. Андыктан аларга дайыма бактылуу балалык тартуулап келели. Чүйүн балдардын эл аралык күнү менен балдарды куттуктап кетким келет. Биздин балдарыбыз кыргыз элинин сыймыктаган атуулдарынан болушуна тилектешмин. Майрамыңыздар менен келечек муундун ээлери. Сиздердин ар бир күнүңүздөр шаң, күлкү, кубанычына бакыт менен коштолсун. Күлзат Осмонбекова, Диас Сакимбаев, НТС Таң шоула.